Ички иштер министрлиги коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаев массалык башаламандык уюштурууга шек саналып кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Министрликтин маалыматында Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу 75 адамдын аты жөнү жазылган кайрылуусу өлкөдө коомдук саясий кырдаалды курчутканы белгиленген. Бул факты боюнча ИИМдин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ички иштер министрлиги кайрылууда аты аталган 75 адам алынып келип, тергөө амалдары жүргүзүлгөнүн кошумчалады. 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болушканын айтып чыгышкан. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков бул демилгени көтөргөндөрдүн бири экенин, коомду талаш тартыш жана ар кандай чагымчыл аракеттерди алдын алуу үчүн президенттик шайлоо өткөрүү керектигин айткан. Минкабдын төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ортосундагы ажырымга президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу 75 адамдан турган топтун кайрылуусу негиз болгонун жазды. Германияда дарыланып жаткан Камчыбек Ташиев аны кызматтан алуу боюнча президент Садыр Жапаровдун чечими күтүүсүз болгонун билдирди. Бул тууралуу Камчыбек Ташиевке жакын журналист Нургазы Анаркулов Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Мен ооруп калып, президенттин уруксаты менен Германияга келгем. Себеби мурдагы операция болгон жерге көрүнүүгө туура келди. Бирок кечээ мени жумуштан алышыптыр. Мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Кандай болгон күндө да президенттин чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Мамлекетибиз, эл журтубуз, президентибиздин алдында ак кызматымды өтөдүм жана сыймыктанамын. Бир гана жеке курам менен коштоштурбай койгону өкүндүрөт. УКМКнын ар бир кызматкерине ыраазычылык билдиремен. Ийгиликтерди каалайман. Ал эми өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуш үчүн эч ким эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек жана ар бир аракетибиз мыйзам чегинде болот, деген Камчыбек Ташиев. 10 февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан тышкары орун басарлары да жумуштан алынган. Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы тууралуу кыска комментарий берип, бул чечимди мамлекеттик түзүмдөр ортосунда биримдикти чыңдоо аракети деп баалаган.